4 баланын энеси Назира Кушбакова мамлекеттен 5000 сомдой жөлөк пул алып келген. Жөлөк пулду эле күтүп олтурбастан ишкердик кылсамбы деген кыялдарынын орундалышына мамлекеттен берилген социалдык жардам көмөк болду. Долбоордун атайын окууларынан өтүп, бизнес планын түзүп, тигүү цехин ачкан. Мамлекеттен ушундай мүмкүнчүлүк берген эң жакшы болду да. Көп баягы эмелер акчасын топтоп, бир иш ачканга кошумча бир жакшы жардам болду да. Бир иш ачайын десе, мындай сумма жок болгон үчүн 100 миңдик акча бул эң жакшы болду. Соода саттык менен алектенип, ишкердиктин көзүн билип калган Роза Жаныбекова буга чейин 2 уулуна мамлекеттен жөлөк пул алып жүргөн. Алган жөлөк пулу тиричилигине араң жетчү. Былтыр социалдык келишим долбоорунун негизинде 100 миң сом көмөк алып, ишкердикти баштап, кошумча бир адамга жумушчу орун түзгөн. Бир эле балама 1200 алып, ошону карап эле үйдө отургандан көрө, ошол 100 миңди алып, товарымды көбөйтүп, бизнесим чоңойткон, мага выгодно болду да. Кудайга шүгүр, соодабыз жакшы. 100 миңди алгандан бери былтыркыга караганда соодам 2 эсе жакшы болуп атат да. Пайда жакшы болуп атат. Баткен шаары жана Баткен районунун аймагында аялуу жана аз камсыз болгон 50 үй бүлө 100 миң сомдон алышкан. Райондор аралык эмгек, социалдык жана миграция башкармалыгынын башчысынын айтымында, бул долбоор быйыл да уланып 400 квота берилген. Башкармалыктан билдиришкендей, жарандар көбүнесе мал чарбачылыгына көп алышууда. 2022 жылы үй бүлө көмөк аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн арасынан калуучуларына бизнес проект жазып, долбоор жазып, мэрияга, район айыл өкмөттөргө тапшырып, ошолордун арасынан биз 50 үй бүлөгө бергенбиз 100 миң сомдон. Алар баары бир 30-у мал чарбачылыкты тандаган, соода саттыкты. Социалдык келишим долбоорунун алкагында 16 жашка чейинки жашы жете элек балдары үчүн жөлөк пулун алган аялуу жана аз камсыз болгон үй бүлөлөр 100 миң сомдон алышат. Долбоор 3 жылга эсептелип, жөлөк пул алган үй бүлөлөр жеке бизнесин ачып, муктаж үй бүлөлөр категориясынан чыгышы керек.